ак калпак кийип жүргөн адам арак ичип мас болуп көчөдө жатпаш керек. Ак калпак кийип жүргөн адам темеки чегип элдин көзүнчө турбаш керек. Ак калпак кийип жүргөн мезгилде жалган сүйлөбөш керек. Ак калпак кийип жүргөн мезгилде уурулук кылбаш керек. Мына ушул 4 нерсени бекем тутунуп, калпак кийген адам ойлонуш керек. Калпакка татыктуу адам гана кийген. Болот агай, калпакты баягы улуттук баш кийим катары баарыбыз эле билебиз, бирок аны баягы кайсы жашта кандай өң, кандай баягы узор салынганын мисалы көпчүлүк эле биле бербейт. Менин билишимче мисалы жаш балдар жашыл калпак жана бакай калпак дегендер бар, ошолорду гана айрым түрлөрүн гана ажыратып билбесе, көпчүлүк эл биле бербейт да. Ошону баягы чечмелеп берсеңиз негизи кандай болот? Рахмат. Биринчиден бүгүнкү калпак күн майрамыңар менен. Майрамыбыз куттуу болсун, ак калпагыбыз башыбыздан түшпөсүн. Эгер калпакты кыргыз эзелтен эле, кыргыз көп сүйлөгөн эмес, көп иштеген эл. Анан бир белги менен бири-бирин түшүнгөн эл да. Ишараттап коет, же болбосо мындай бири-бирибизге ишарат кылганда бири-бирибиз туура түшүнүп кеткен элбиз да. Калпакта дагы ошондой эле калпактын түстөрү, кесиктери, ушулар тууралуу дагы кыргыздар кайсыл уруудан экен, канча жашта экен, же кандай мезгилде экен түшүнгөн да. Мисалы мындай, биринчи кыргыз баласы төрөлгөндө жашыл мынау кыйыгы жашыл калпакты кийгизген. Анткени жашыл түс адамдын көзүнө дагы мындай бат урунган. Анан жаш балдарга, балакатка толо элек балдарга жашыл кийгизип туруп, анан 4 тарабынан оймо түшүргөн. Бул деген сөз илгерки кыргыздарда көзү бар, назары бар, жана ичи таар деп коебуз го, ушундай адамдар жаш баланы жакшы көрүп карап койгон учурда көз тийбесин, назар түшпөсүн деп 4 тарабынан оймо түшүрүп, анан жашыл кыйыктагы калпакты кийгизген. Анткени ошол адамдын көзү, назары ошол калпакка бурулуп кетсин депчи. Бул калпак өлүк клетка да, бул эчтеке болбойт, көз тийсе да эчтеке болбойт. Ошондуктан жанагы 12 жашка чейинки балдарга жашыл кыйыктуу калпак кийгизген. Эми 12 жаштан кийин кадыр эсе чоңоюп, кыннап, кылыч тагынып, же болбосо кыз жандап калган учурларында ошо эле калпактын кыйыктары кызыл түстө болгон. Бул деген кызыл атчан кыз жандайт деген сөз. Мына ушул кызыл кыйыктуу калпакты кыз жандап калган учурдагы кыргыздын жигиттери кийген. Кызыл түстөгү кыйыктуу калпакты кийген учурларды көргөн кыздар дагы мындай бойдок экен деп мындай мамиле кылгысы келген, же болбосо бири-бирине көз караш берген да. Анан мындай кара кыйыктуу калпакты кийген эркек адамды көргөндө үй бүлөлүк экен, аялы бар экен деп түшүнгөн да. Кыргыз ушундай бир калпактарды карап туруп эле, баш кийимин карап, ал адамдын ким экенин түшүнүп кете берген. Ошол эле учурда бардык тарабы кийизи да кара түстө, жана азыр кээ биркилер кара күрөң түстө кийип атпайбы? Ушул туура эмес. Бул кыргыздын жигиттери жанагы кийизи кара түстө же күрөң түстө калпак кийгенде аны көргөндө адамдар аяр мамиле кылган. Бунун аялы өтүп кетиптир, аза күтүп атыптыр, же болбосо жалгыздык өмүр сүрүп атыптыр деген мааниде аяр мамиле кылган. Ошол эле учурда жанагы жесир келиндер дейбизби, күйөөсү өтүп кеткен келиндер немени калпак башында калпакты карап, анын аялы өтүп кеткен, жалгыздык өмүр сүрүп атканын байкап, балким мамиле түзгөнгө аракет кылган. Андан кийин болсо ак түстөгү калпак. Мен башымдагы калпактарды кийген адамдарды көргөндө мындайча айтканда президенттен баштап мектептин директоруна чейин, же болбосо айыл башчы, көчө башчыларга чейин ак түстөгү калпакты кийген. Анткени булар бир аз болсо да элди башкарып аткан адамдар деп түшүнгөн. Болгону ошол калпактын бийиктеши менен анын жанагы статусу, чини, мындайча айтканда ошонун бийлигинин орду көрүнүп турган, анын бийиктеши менен. Мына ушинтип кыргыздар мына калпагына карап эле мамиле кылышкан. Анан калпакты мына үстүн
мындай түшүрүп алып кийген болсо, мындай түшүрүп алып кийип келген Кыргыздын мырзасын көргөндө бир карызга батып, кайгыга башы малынып, же болбосо элин чаптырып берип, же болбосо ошого окшогон бир кайгылуу нерсени түшүндүргөн маани болгон калпагын үстүн төбөсүн түшүрүп кийген. Анан биз айтабыз, мына чачыланы бул оюнчук катары же бир азыркы адамдар көп деле маани бербейт да. Бул чачыла деген бул өтө чоң философиялык мындай кандайча айтсам чечмеси бар. Бул деген бул чачыла түмөндөгөн эл. Түмөндөгөн эл бир жипке асылып турат. Бул бир жип бул хан же болбосо президент азыркы тил менен айтканда. Мына ушул президент менен хан бири-бирине байланган. Мындайча айтканда чачыла бул жиптен оорлук кылат. Бирок оор болсо дагы бул жип көтөрүп тургандыктан бул деген элдин ар кандай көйгөйүн президент көтөрө билиш керек деген сөз. Анан эл дагы ошол бир президентке баш ийип тур деген сөз. Анан керек болсо бул эл балким бул тоого көчөбүз десе, же бул жер которобуз десе, айла чок президент да ага моюнсунган. Мына ушундай бири-бирине байланган нерсе бул. Мына ошол Кыргыздын улуу эл экенин, касиеттүү эл экенин, бай тарыхы бар эл экени мына ушундан көрүнүп турат. Анан калпак тууралуу айта турган болсок дагы, бул 4 бөлүктөн турат. Бул 4 бөлүк дегени дүйнөнүн 4 бурчу деген сөз. Ошол мезгилдерде Кыргыз ушундай кынынан кылычы суурулуп, кансыз кайра кынга салынбай турган мезгилдерде Кыргыз каганатын куруп, жер дүйнөнү дүңгүрөтүп, бир канча кылым жер дүйнөсүн басып турган мезгилдеринде ушу дүйнөнүн 4 бурчун ээледиңер азаматтар деп энелерибиз тигип башыбызга кийгизип, ушундай 4 бурчтуу кылган. Эмне үчүн 3 болгон эмес, эмне үчүн 2 бурчтуу болгон эмес. Мына ушунун бардыгы энелерибиздин, биздин жигиттерге, жалпы эле Кыргыздын жигиттерине энелерибиз ушундай сүйүнүч менен, урмат сый менен, ушундай чеберлер менен жасалган калпак. Ушул калпакты анан биздин баш кийимибиз кылып кийгизген. Тилиги боюнча да айта кетсеңиз, тилиги айрымдар мисалы мындай да, мына азыр көбүз эле бул жери бүтүн калпак кийип атпайбызбы? Эми азыркы чеберлердин немеси, табити десек болот. Кээинки чеберлер деле өзү деле түшүнбөйт, калпак деп тигип атышат, бирок анын маанисин түшүнбөйт. Мына алдынан бир кесилген кесикти кийип жүргөн адамды көргөндө 30 уулдун балдары экен, же болбосо 10 канаттын балдары экен деп түшүнгөн. Эки капталынан кесилген калпакты көргөндө бул сол канаттын балдары экен деп түшүнгөн. Куул, ак уул деп бөлүнөт. Анан кызыл уул деп бөлүнөт. Кызыл уулдар мына ушундай туюк калпакты кийген. Бул кызыл уулдар бүгүн ичкилик уруулары деп эсептелет. Мына ошондой кыргыз баш кийимине карап, жыйындарда баланча уурудан келди, түкүнчө уурудан келди деп отурбастан эле кыргыздар баш кийимине карап туруп, бардык уруунун өкүлдөрү бар экен деп жыйынды баштай берген да. Мына ушундай сүйлөбөй туруп түшүнгөн эл элек.